Бул Токмоктогу баягы күркүрөп турган аюунун комбинатыда бүгүн бул да иштебей турат да. Токмокто бир стекольный завод эле иштейт. Азыр токмокту өнүктүрүүгө акча бөлгөн атат да. Программаларын карасаң таш туурагандан башка эчтеке жок. Азырчы колдордон эчтеке келбей калат. Только таш туурап, сайдын шагылын туураш керек, анан кийин черепица бирдеме кесиш керек да башка. Өнүктүрүү деген болот да. Могу микрорайондо канча эл бар. Жумушчу орун таап бербейби? Мурун айыл райондорго акимди жибергенде районду көтөр деп жиберет. Мына бул Токмоктун жаңы мэри келди. Только жол, базалт, таш, кум турагандан башка эчтеке жумуш программасында жок экен. Иштей турган киши, микрорайондо канча киши кредитте отурат, канча киши кыйналып атат, жырган киши жок. Индеңерге мактанасыздар. Кыйналып атат кредитте. Мына бир келиндерди көрүн, 3 кредит алып отурушат. Шиве иштеп карыз болуп атышат. Мына канча миң киши турат Токмоктун микрорайонунда. Эмне үчүн рабочий орундар таап, инвестор тартпайсыңар, Эмне үчүн жаратмандар келбейт? Асфальт жейбизби? Жол салып эле Бишкектин Токмоктун ортосунда круговойду которуп, анан тигини көчүрүп, анан муну көчүрүп, анан мындай кылып, анан майлуу жерлерди, байлардын жерден талашып эле, соттошуп эметип эле, анан ошентип эле 2,5 миллиард жокто болуп калат, Жаратман киши деген инвестор тартыш керек. Бул жерде мына сүт завод бар, сүт завод иштетиш керек. Толтура иштей турган кишилер бар да. Эмне баарын талкалаш керек. Эмне деген микрорайондо шаарлар бар, Эмне деген заводдор бар микрорайондо. Бүт талкаланды. Эми булардын баарын Кытай-Пытайга бөлүп сатып отуруп калалы, же эмне кылалы? Иштетпейдер инвестор тартып. Индия болсо Индия, Вьетнам болсо Вьетнамдан инвестор алып келип, конкретно иштетпейсиңерби? Эч кандай программа жок. Таш чайнаган башка эчтеке жок. Таш туурайт болду. Сай талашкан эле кишилер, сайды саны жок, сайдын ташын талашкан. Башка деңгел жок. Жол салмай, жолдун ортосунда жанакы эстеликтерди, тиги бу шоу мооларды оңдомой көчүрмөй башка эчтеке жок, Канча киши отурат кредитте. Андан көрө 2,5 миллиарддын акчасын 1,5 миллиард микрорайондун карызын төлөп салгыла анда. Ошого эле карыз жок, окат кылалы, кредиттерин жаап берип салгыла. Баары бир тигини көчүрөсүңөр, асфальт оңдойсуңар, жол салган жакшы өнүккөн. Бирок рабочий место, элди да ойлогула да, Жол жасаган эле келдиңерби? Элди да ойлогула да. Элге да жумушчу орун таап берилди. Таш туурагандан башка эчтеке жарабайсыңар. Бүгүн 24-тү. Мына биякта бар. Бул жерди генерал Ташиев жанакы мээди жиберген берди, гүлдөтөт деп. Ушул жерди улам бир келген бер, улам которуп, болгон акчаны ушуга эле кетип салат, кыргыз элим. Глобальный, реальный вопростор бар да, элге жумуш орун таап бериш керек. 2,5 миллиард акча келсе, күнүгө эле ушундай круговой ушуларды оңдоп, кайра бузуп, чачып, асфальтын алып, ушинтип эле акчаны түгөтүп салабызбы? Мындай мамлекеттин, элдин жашоосун ойлоп, мындай иш алып баргыла да. Мына бул жолдор болсо макул. Мына бул жолдорду, основной жолду Мактар Жусупалиев мунуку менен жасап кеткен. Болду дейм, башка инвестиция, завод, фабрикаларды иштеткиле да. Ушундай самолет, круговой, ушуга миллиард акчаны жумшап коюланып, отуруп калабызбы?